Так жашоо керемет. Кыргызстандын төрүндөбүз. Түшүп аткан энергиялар бир жагынан аябай көп, бирок ушунчалык оңой, сонун, тез кабыл алына турган энергиялар түшүп атат. Ошол эле тоолор, ошол эле көчөлөр, ошол эле шаарлар, ошол эле адамдар, бирок баары ошондой эмес. Мээрим, сүйүү, макулдашуу, баары менен макулдук, баарын кабыл алуу, баары менен бирге, бүтүн, жаратылыш менен жашоо, ошондо баары тилегеге тегиз болуп, ошондо жашоого өтөбүз. Мына жайлоонун жашоосу десем болот, анткени биякта акча кереги жок, бирок жашоо болуп атат. Натуральное хозяйство, сүзмө, кымыз, сары май. Чөптү сатып алганга кереги жок. Мал өзү менен өзү жайылып атат. Жыргал жашоо уланып атат. Мына ушундай жашоо менен баарын жайлоого чыгып кеткиле деп аткан жокмун, бирок түшүп аткан энергиялар аябай укмуш, сонун, күчтүү болуп атат. Ошол нерсени кабыл алыш өтө оңой. Бирок коркунучтар бар болсо ичибизде, ошол нерсени кабыл алганга өтө татаал болуп калат. Демек, анализ, демек, бүт баарына көп нерсеге көз карашты ойлонуп, карап, анан жумушту жасап. Анткени азыр мгновенный материализация болуп атат. Эмнени ойлонсоң, ошол тез эле аткарылат. Ушундай шайкеш жашоого өтүп атабыз. Жаратылыш, адам бүтүн, толук, бирге. Анан ошондо гана ичибизде тынчтык, сыртыбызда аманчылык, тегерек четте жыргал жашоого өтөбүз буюрса.